Аттары табанды емес деп айтып жатқан. Алар эмес, илгиз болчу. Алар илгиз. Булардын даярдыгы жакшы эле. Арашандыкы жакшы болчу. Каралары сыгат экен. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу Көкбөрү ишкооздору назарыңыздарды Аккула ат майданына бурмакчыбыз. Президенттин кубогу үчүн болгон турнир жана мында Б тайпасындагы командалар Ысык Ата менен Арашан командалары бири-бирине каршы беттешүүдө. Бул Б тайпада өтө кызыктуу ушундай абал орун алды. Анткени бул Б тайпасында жеңүүчү атала элек. Ушул эле Бөрүлү, Ысык Ата жана Арашан командалары бар. Бөрүлү Ысык Атаны 5-0 уткан, андан кийин Арашан Бөрүлүнү 1-0 уткан. Андыктан өз тайпасынан биринчи орунду алып, жарым финалга чыкканга экөөндө тең мүмкүнчүлүк бар. Эгерде Ысык Ата ири эсеп менен Арашанды утса, алар кийинки баскычка өтөт. Же болбосо Арашан командасы кандай эсеп менен болбосун, бул беттеште жеңишке ээ болса, анда ал команда ийгиликке жетет. Ошондуктан бүгүнкү күнгө белгиленген эң негизги элдин бүйүрүн кызыткан оюн дал ушул кара кийимчендер. Ысык Ата командасы, ал эми Арашан болсо булар мына кызгылт сары кийимчендер. Алгачкы беттештеги мына ушундай жекеме-жеке чыгуу. Бул жерде Ысык Ата командасынан Медер Усенов ортого чыкты. Ал эми Арашан командасынан Жишан Алсеитов. Мына бул Арашандын чыныгы лидери, Арашандын капитаны ушул Жишан Алсеитов жана андан сырткары бир топ тажрыйбалуу оюнчулар бар. Алар кечээ Бөрүлүнү 1-0 утуп алгандан кийин эми дал ушул азыркы беттештен алар үмүт артып турат. Жарым финалга чыгабыз деп. Жарым финалды буларды күтүп жаткан Талас командасы. Алар А тайпасында биринчи орунду алган. Мына кызматыңыздарда болсо, мен Эркин Абдуллаев жана ушул жылкынын сырын билген, ошондой эле Көкбөрүнүн ардагери, андан сырткары машыктыруучу жана саяпкер Кубат Төрөкулов. Экөөбүз мына сиздерди кызматыңыздарда болобуз. Азыр мына жекеме-жеке чыгуу орун алууда. Бул жерде болсо 8-чи номерде мына Ысык Атада ойногон Медер Усенов улакты жерден эңип кетти. Ушул эми жеңишке болгон аракеттер бул жерде кадимкидей басым жасайбы ушул жаш оюнчуларга, айрыкча Ысык Ата оюнчуларына? Ысык Ата менен Арашандын оюнчулары бар кыштын алтай булар аралаш тартып жүргөн жойттер. Себеп дегенде Арашан бул Аламедин районунун балдары, Ысык Ата бул Ысык Ата районунун балдары. Булар өздөгү зонада постоянно кыштын алтай, улар жана шерин улак болуп дайым жүрүшөт, бирин-бири жакшы билишет. Бирок ошондой болсо дагы бу жерде менин оюм боюнча Арашандын ичинде бул өткөндөн 3 акылдуу эмети тажрыйбалуу оюнчулар бар. Ошого караганда үстөмдүк кылбаса, Арашан экөөнүкү эмеси бирдей эле.
деңгээлдери бирдей болуп эсептелет. Тикана тигил баягы скоптор менен өздөрүнүн тажрыйбасы менен гана учурга болбаса, мазыраны байкайбыз. Бирок тигил жер бурактарда булар көбүнчө ушул өйдөкү эмеде бул арашандын бир туугандары үстөмдүк кылат. Жишан, Мирлан, жана Михаил Рабоев, Миша деп. Миша жүрөт. Анан булардын дагы раматылык агасы каза болуп калды. Анарбек Алсейтов деген жигит болчу. Жаш кезде чогуу тартып элек. Ошонун уулу тартып жүрөт. Анан Сейитбек Анарбек уулу дегенде жүрбөйбү? Ал да ушул Сейитбек Жишандын иниси, агасы Анарбектин баласы болот. Ал улуттук курама командада азыр Көлдө биздин Саразөндүн жигиттери менен көчмөндөрдүн оюнуна дайындалып машыгып жүрөт. Берде ал бала жок. Ошо мына көрдүм, тажрыйбалык кылып азыр аутка чыгып баратканда атын осунда бул токтоп туруп берге ортого чыштап койду. Бул жана оюндун эмеси болуп кете берген нерсе да, мына токтобой оюн уланууда да. Бирок баары бир сиз кандайдыр деңгээлде Арашандын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп ойлойсуз бул азыркы беттеште? Ошол Арашандын мүмкүнчүлүгү көбүрөөк деп кылат, себеп дегенде бул жерде тажрыйбалуу жигиттер жана үчөө жүрөт. Миша дагы мурун Алсейтовдор баары тең булар атактуу жеңүүчү болуп анагы Кабылан деген командада ойношкон. Андан кийин чоң достук командасында ойноп кетишти. Булар илгертен ойноп жүргөн жигиттер. Булар бери Тайгазанды Аккулат майданын жакшы чүйүшү, жакшы билишет. Мына азыр ушул жерден эми биз оюнчулардын курамы менен тааныштырып алалы. Ысык Атанын оюнчулары мына Улан Кулукеев биринчи, Түкө Жумабек уулу экинчи, Нурсултан Чалагазак уулу үчүнчү, Руслан Токоев төрт. Биз азыр мына тааныштырып жаткан учурда ушул жерден Ысык Атанын оюнчусу өтө жогорку ылдамдык менен баратат, бирок булардын ушул жерден артынан атаандаштар кууп келип жетип келбеди. Ушул биринчи темп менен барып чабуулга чыгуу канчалык маанилүү? Топтон суурулуп чыгып барып бул бала жигит жетишсе болмок. Бул жигит гана топко гана атынын ылдамдыгына эметип коркуп кайрылып кетти. Бул негизинде жанагыда өңөрүп бармайынча булар оңой менен Тайгазанды улакка сала алышпайт да. Негизинен деңгээлдикте жанагыдай мүмкүн эмес салганга. Улак азыр ортолук бөлүктө жекеме-жеке орун алат. Негизинен ушул коргоочулардын аттары күлүк болот. Алар кууп жеткенге өтө машыккан. Бул ошол эмени ортого деп машык турмак алып атканда ортого деп эки аттан анан эки баланы дайындалат. Коргоочу болуп 4 бала дайындалат. Анан бул калган эки бала болсо бул жанагы эмеден нападающий болуп эсептелет. Чабуулчулар болуп эсептелет. Чабуулчуну чабуулчу алмаштырып, коргоочуну коргоочу алмаштырып турушат. Ушундай менен булар системаны үйрөтүп атканда, машыктырып атканда балдарды ушундай темпте машыктырасың. Себеп дегенде коргоочулар эч убакта алаксыбаш керек. Ал деген улактын жүрүшүндө кимди коргош керек? Тигилердин коркунучтуу кайсы эң кич баласы бар. Жанагыдай чабуулчу баласы бар. Ошол балдарды бир-бирден алып, тороп, мүмкүнчүлүк бербеш керек да, сак болуш керек. Азыр жеңишке жетишкөндөн азыркы мына биринчи Ысык Атанын капитан командасы кетип баратканда ошондой система мамыл болуп калды. Ал өзү катуу ылдамдыкта барып калды, бирок тиги кимдин Арашандын коргоочусу жетип барган. Ал аракет кылган күндө дагы ал ийгиликке ашпаган эмес. Азыр Данияр Нарын уулу ортодо 5-номер менен. Эсиңиздерге салып коелу, мына кызгыл сары кийимчендер булар. Арашан командасы, кара кийимчендер Ысык Ата. Ысык Атанын оюнчусу бул жерден анын аты жакшыраак экени көрүнүп турат. Мына Медер Усенов ортодо. Бирок тажрыйбалуулук кылып кетти. Данияр тажрыйбалуулук кылып кетти, көрдүңбү? Ал аңдып турду, улак жерден көтөрүлөрү менен тиги баланын колунан кармап айлантып кетти аттын артынан. Ошону айланып кеткенче мына могунду ойнотуп, мына бул тажрыйбалыкты кылат. Ошон үчүн жана Арашанды мына бул Жишан Алсейтов өткөзүп берип койду азыр Жишанга. Бул Жишан эми тажрыйбалуу оюнчу, көрдүм, атты кандай ойнотуп атат. Мына эң калды. Бул эми бир колдук салганга мүмкүндүгү бар. Бул өтө өтө карылуу жигит. Бирок анысын пайдалангысы келген жок. Негизинен ушул такымдан чыгарып улакты салууга убакыт керек, бир-эки секундда болбой эле секундда убакыт керек. Кээде ишине мындай күчтүү белге байлап, ыргытууга, карууга кылыш керек. Ошол моментте тигилер келип калып кармап калат. Мына булар эми эки парадан эмесинде салмай болушту. Мына салып кетишти. Ошол экөөлүк, бул экөөлүктүн эмеси болот. Бул тактика
буга чейин ушинтип сала албай экөөнүн аты эки жакка кетип калган Ал болбойт жанагы эле? берки тажрыйбасы жок жигиттер бирөө ырытканда бирөө кармап калбады. Бул көрдүм эки бир тууган булар деген баягы эски оюнчулуктан кылышты. Экөө бир моментте как будто сүйлөшүп алгандай секунда менен эсептеп туруп булар ырдат. Ошондо улак тең түшөт. Ошондо сиз айтып аттыңыз эле, тажрыйбалуу болсо тигиндей кылмак депчи. Мына азыр алар иш жүзүндө ошону Ошонун көрсөтүп ишин берди. көргөзсө, тажрыйбалуу тырышчыны көргөзөт. Мына кайрадан улак ортолук бөлүктө Жишан менен Мирлан Алсеитов мына экөө тең мына бир туугандар ошентип эсепти бул беттешти ачты. Чындыгында ачты. Арашан болсо чындыгында алар бул жуптун ортосунда кандайдыр деңгээлде фаворит болуп эсептелет. Биз мына дагы деле оюнчулар менен тааныштыра элекпиз, азыр аларды айтып өтөлү. Биз Нурсултан Чалаказак уулунан ошого келип токтолдук эле. Мына 3 номерде Ысыгатан оюнчулар булар. Кара кийимчиндер. Руслан Токоев 4-чү, Керим Өмүралиев 5-чи, Майрамбек Каныбек уулу 6, Турат Талайбек уулу 7, Медер Усенов 8, Улукбек Саттаров 9, Данияр Абдыраев 10, Чыңгыз Мойноков 11-чи жана Исламбек Талайбеков 12-чи орунда. Мына ушундай курам Ысыгатандыкы. Ал эми Арашан командасында Мирлан Алсеитов 1-чи катар саны менен ал бакланды минип жүрөт. 1979-жылы төрөлгөн оюнчу. Дээрлик мына ал 20 кечиресиз мына 37 жашка чыгып калган. Мына Жишан Алсеитов анын инеси 1982-жылкы ал кой күрөңдү минип жүрөт. Деңизбек Таскараев бул 3-чү, Калмурза Казакбаев 4, Лазер менен Данияр Нарындуулу мына Торка менен ортодо буга чейин жекеме-жекеге чыгып жаткан оюнчу. Андан ары Адлет Токтоналиев боец менен Миша Рабоев Спартак минип жүрөт. Миша Рабоев да буга чейинки беттеште мына ушундай ортодо бир нече ирет өзүнүн оюнун жүргүзгөн. Азыр болсо кайрадан эле мына Медер Усенов жекеме-жекеден улакты алып кетти. Андан ары тааныштырып алалы. Бат-баттан мына Белеки Боронбек уулу Кыраз менен Урмат Абдыш уулу Рекорд менен Нургелди Нуржадиев бул Береке жана Тынчтык Кадырбек уулу Момент менен. Арашандын жетекчиси Болот Өмүралиев жана Мырзабек Исаков Арашан командасынын машыктыруучусу. Калсын ышкырыгы жаңырды. Анткени улак аянтан сыртка чыгып кетти бул жерде. Чейимден чыгып кетти. Чейимдин сыртына чыгып кетти. Себеп дегенде Ысыгатанын балдары басып барат эле. Арашандын балдары ва эски опыттугуна салышып, булар сүрмө топ менен сүйрүп отуруп, улакчыны сыртка улак сулагы менен алып чыгып кетип барышты. Бирок бу жерде Арашан балдары азыр үстөмдүк кылып турган себеби, алар бир эмеси бар эмеспи? Очкосу бар да. Бир упай алдыда кетип баратат. Булар бул жигиттер ортону кичине аттары чоңдук кылат. Бул ортодон ишеничтүү болуп турушат. Мына азыр Миша чыкты азыр ортого. Ал кечээ Спартакты минип жүргөн болчу. Эми ал ичара өздөрүнүн аттарын алмаша беришет. Балага ылайыктуу бул. Кээде балким баланын бир жери ооруп турат. Мындай настроениясы көтөрүлбөй болуп турат. Ошондо эмеге которгонго туура келет. Бирок мына 3-чү ирет ушинтип Медер Усенов улакты жерден эңип кетти жекеме-жекеде. Андыктан жекеме-жекеде ушул Ысыгатанын оюнчулары ийгиликтүү болуп жаткандыктан, демек көбүнчөсү эми топто ойногонго аракет кылышы керек бул жерде. Арашан эмени Ысыгатанын балдары бул кичине жаңылык келген болсо, булар кичине баягы топтук эмеде кичине булардын ынтымагы мына өздөрүнүн оюнун эмесин көрүп жүргөндө булар жакшы эмете албай атышат. Бирок жекеме-жекеде мыкты экен. Жекеме-жекеде тиги кимден Мишадан тиги бала каруулук кылат экен. Жаш да болбой эле, жаш жагынан да кылды. Бул эмне эреже бузуугу ушул? Атты эметкен болбойт, муну алып салат. Тиги ат секирип болоду. Негизинде бул деген эреже бузганга жатат, бирок ал үчүн секиртип туруп баланы жанагыдай койдуруп кетсе, анда эреже бузганга жарат. Бул өзү секирип аттын үстүнөн чыгып туруп калбады. Ал эреже бузганга жатпайт. Бул ээси атайын көтөрүп атабы же бул ат көнгөн эмеспи ушундай? Ат көнгөн эмес, урганда ал жетпей калды. Өзү ат кээде ушундай секирип келип атат. Тажаганда, чарчаганда ушундай секирип тийбей ататтар болот. Мында аттар келип калганга жарабай калат. Мына бул болгону биринчи тайм, азырынча мына 1-0 менен. Миша улакты алды. Бул эми эски картберлик кылып атат. Эми мунун эми кандай канча деңгээлде булар бирине бири алмашып ойношот. Ошону көрөбүз мына. Өзү жалгыз мына караңызчы, артынан эки өнөктөшүп баратат. Бул 100% мүмкүнчүлүк, Бул 100% мүмкүнчүлүк. Мына салып кетти мына. Азамат.
минген атыда тык бар, токтоп берди. Токтоп берет, муну көндүрөт, муну атайын тайгазанга. Мисалы жана Сара өзөнүндө бизде Камбат деген ат бар. Рустам Таналиев деген балабыз минет. Бул бала экөө ат бирине бири аябай жарашкан. Бул оюнчулар эми тажрыйбалуу оюнчулар. Бул алганда бул 100% бул улак түшөт дегенге мааниге жатып калат да. Миша Рабоев азыр 30 жашка чыгып калды. 1985-жылы төрөлгөн. Жана дагы деле болсо ушундай күйлүү күчтүү болуп турган мезгили. Кайрадан ортолук бөлүктөн калсын ышкырыгы эмне үчүн жаңырды бул жерде? Эртерээк чыгып кетишти окшойт белгиленген жерден. Судьянын ышкырыгы болуп электе чапкылап кетип калышпады. Негизинде судьянын ышкырыгы болгондо тетиги арткы чачагында чийимден өтпөш керек правила боюнча. Негизинде ошо чийимде туруп, анан судьянын ышкырыгы болгондо, анан ортодо калыстын ышкырыгы болгондо, анан ошондо кетиш керек да. Мына Ой, азамат. Абытка чыгып кетти бу дагы мына. Бул Нургелди Нуржадиев. Мына Берекен минип жүргөн бул оюнчу. Жаш оюнчу жаң келди бул. Арашандын эмеси. Бул Алсейтовдер 20 жашта экен болгону. Алсейтовдер бу жерде 3-өө. Мирлан, Жишан, анан муну Раматылык кимдин Анарбек уулу Анвар деген. Бул жанагы кимдин Сейитбектин инеси бир тууган. Бул да жаш бала. Ал 23 жашка чыгып калыптыр. Мына Тайсон деген атты минип жүрөт. Жаш бала. Айылда тартып жүрдүлөр, мына бу йылдан баштап бул бала дагы ортого келе баштады. Кайрадан эле мына Медер Үсенов чыкты. Бул 3 тайм бою жекеме-жекеде өзү жалгыз жүрө алабы же чарчап калабы негизинен? Эми аттан көп нерсе болот. Көз каранды, себеп деген аты өтө кичирээк экен, бирок ортого үйрөткөн экен. Берки Арашандын аттарында ортодо жок экен. Адилет Токтоналиев чыкты боец менен. Көрүм атты жута албай эле айланып атпайбы. Бул деңгел көрүм ал жетпей атат. Арашандан 3 аты чыгып көрдү, 3 тең. Албай койду тиги баланын атты. Тиги лат кичине ортого эметет экен. Мына аракет кылма, мына ушундай кылыш керек болчу. Мына тигилет күч азыраак ат. Мына бул эми 3 таймга чейин чыдап жете албайт. Себеп дегенде аттын күчү жагынан, эме жагынан астык кылат экен. Тигил Кашкар тиги караганда карылуу экен, көрдүңбү? Бербей койду. Күчтүүлүгүн көргөзүп койду тигине. Ушул жерден аттын кадыры баркы билине турат. Билинип калат, ушундайдан билинип калат да. Бул эми 3 таймга чейин чыдабайт, жетпейт. Бул деген ортодо эреже ушундай. Эгерде 2 мүнөттүн аралыгында оюнчулар еңип аракет жасабаса, муну эме алмашыга туура келет. Азыр эми Улан Кулукеев чыкты сыгатадан. Чыкты, анан тиги Миша чыкты. Миша чыгып, Миша басып алды тигине. Тиги Улан Кулукеев кечигип калды. Убакыт бар болчу. Мишанын аты тоскон жок, жөн эле өзү кичине кеч кыймылдап койду да, тиги Миша ошол моментти пайдаланып кетти. Мына азыр ушул жерден жайлап туруп өзүнүн оюнчуларын, жардамчыларын күтүп атат да, себептен терде тагы казанды жанагыдай кылып бир-бирден алып кетсе. Мына терде 2 оюнчу болуп калды, көрдүңбү? Булдан Ысыкатанын 3 оюнчусу болуп калды. Арашандын оюнчулары бир-бирден алып кете албайт. Негизинде 3-өө бир-бирден кийип кетсе, бир-бирге адам оңой менен бирге бир жеңил эмет алдырбайсың. Алысырактан келип барып салып кеткенге толук мүмкүнчүлүк болот да. Бул жерден Ысыкатанын балдары экөө тең 2 жагынан тосуп калды, муна сала албайт. Өкөнө мында толук гана жанагы команданы составта гана салыш керек да. Бул рет коргонууда жакшы ойноп койду, Арашан оюнчулары. Бул Ысыкатанын оюнчулары коргонду. Ысыкатаны тез кыймылдап атышат. Тиги Мишаныга мүмкүндүк бербей атат. Мына 2 оюнчусу тең 2 жагынан кызып алып коюп атат. Мына эң калды. Эми Мишанын мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Ыргыттыгына. Ошол мүмкүнчүлүктөн сразу пайдаланды. Бул болбой эле эски оюнчулуктун эмесин көргөзүп койду. Буга бир мүмкүнчүлүк, бир 2-3 секундтук убакыт болсо, ошондон 2-3 гана секунд убакыт жетет. Мүмкүнчүлүк ушул эң болуп калса эле болду, алып чыгып салып коет. Назамат тажрыйбалуу, мына Миша дубль жасады ал. Дубль жасап койду. Себептен булар убагында атактуу чоң командада ойногон жигиттер булар. Кыргызстандын наамын талашышкан убагында. Булар Азиянын оюнуна да барып келишкен. Азыр болсо мына улак ортолук бөлүккө ташталган жок, бирок ага карабастан бул анчалык деле принципиалдуу эмеспи негизи ушул? Дал принципиалдуу болуп калат. Себеп дегенде бул ортолук деңгээлде таштаган себеби бир жагында кичине аралык кененирээк, балдар катуу келип кээ бир балдар эң болот, эңгенде ал дагы темирдин эл турган эмеге дубалга урунуп калышы мүмкүн да. Данияр азыр улак менен Бейшон, мына бул Арашандын уласы, мына көрдүңбү, атты кандай токтотот. Бул болбой эле, бул тажрыйбанын жакшылыгы. Жанагыдай балдар кете албайт, мына үйрөтүп койгон.
Минген аты Торка. Бул бала мүмкүндүктү байлана алабыз. Көрдүң, жанагыдай жете албай калды. Тигил каргоочу жанында жүрбөй көрмөсүн. Жанагыдай мүмкүндүк болбой эле көр. Бир колу менен улакты салганга аракет кылып көрдү окшойт. Бир тойло карылуу жигит го дейм мына Данияр. Карылуу жигит экен, жаш жигит экен, карылуу жигит экен. Азыр Негизинде бул улак мындай да. А дегенде биринчи таймда улактын ичи бөксөрбөйт. Улак өзүнүн кандай размеринде болсо ошончолук болуп турат. Ал экинчи таймдан баштап улак узарат. Эч чоюлат, ич акарын көөдөн жакка толот, ошо менен улак узарып, бир колдо кыргытканга мындай келбей калат да, ошон үчүн көбүнчө өңөрү кыргытыш керек эки колдо. экинчи, үчүнчү таймда тескерисинче дыңгайсыз болуп калат экен да, тең салмактуулук тең салмак жоготуп калат. Себеп дегенде салмактын баары тең, тиги моюн жагында болуп калат. Арт жагы көрдүңбү? Арт жагы ичкерип калды. Бул эми ошондо ыргытканга аябай ыгы жок болуп калат. Азыр Урмат Абдыш уулу улак менен жүрөт. Бул эмес бар да азыр мына. Өзүнүн оюнчуларынын немесин кармаш керек болчу. Ошон үчүн үчөө бир эмеде коргоочулардын ортосунда калып атат. Деген колдон келсе өтө узак эмес. Артка алдырып алмашты. Мына салып кетет мына. Мүмкүнчүлүк бар мында. Оппа, мына салып кетти. Момент кана, момент. Булар деген Алсейтип салды, Мирлан Алсейтип салды. Бул эски оюнчулугун көргөздү. Чындыгында өтө тажрыйба. 3 секундталык аралыкта мүмкүнчүлүк болсо, бул жигиттер салып кетет. Себеп канчалык 1 метр, 2 метр артта болгондо ошончолук өксүп келет. Ол чурганга жетишпейт. Азыр экинчи тайм соңуна чыкты. Эсеп болсо ушуну менен 4-0 жетти. Биз албетте сиздер менен 3-чү таймда жолугабыз. Мына урматтуу мекендештер, ошентип Ысык Ата жана Арашан командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Арашан ишендүү түрдө алдыда баратат. Булар Б тайпасындагы эң челенжкен оюн, себеби булардын бул тайпада биринчи орунду ким алары азыркыга чейин белгисиз. Себеби Бөрүлүнө кече Арашан 1-0 утуп алган, ага чейин Ысык Ата Бөрүлүгө 5-0 утулган болчу. Эсиңиздерге салып коелу, мына кара кийимчендер Ысык Ата жана кызгыл сары кийимчендер булар Арашан командасынын оюнчулары. Мына беттеш башталары менен ортолук бөлүктөн улакты өңөрүп кетти, эңип кетти бул жерде Арашандын оюнчулары. Жана азыр булар эми ылдыйкы марага биз сол жактагы Тайгазанды көздөй жөнөдү. Өтө жогорку ылдамдык менен бара жаткан бул Деңизбек Таскараев 1980-жылы өтөрүлгөн өтө тажрыйбалуу оюнчу. Жана булар эми упай жагынан алдыга озуп чыгып алды. Менин оюмча оңой менен булар жеңишти эми алдырбайт болуш керек Арашан. Булар мишештүү түрдө септегенде буларда тажрыйбалуу оюнчулар бар да. Өзүңдүр көрдүң, булар командасы тактикасы да кичине тигилердикине Ысык Атанын балдарына караганда көптү кылат. Көрдүң, Ысык Атанын баласы алды эле эмеге сүрүп чыгарып коюшту. Септен ал чыдап койгонго жараган жок да. Чийинден чыга элек улактырды тийишмек болсо, Арашандын балдары болсо алды таштап коюшмак, оюнду токтотмок эмес. Эми жекеме-жеке чыгып орун алат. Жекеме чыгып орун алат. Буга чейин ушул жерде мына Медер Усенов чыгып аткан. Жекеме-жекеде бир нече ирет мыкты болду. Кийин экинчи таймдын ортолук бөлүгүндө аны кайсылар Торканы минип жүргөн Данияр Нарынуулунун ошол Торканы сүрүп чыгарып салган учур болду. Анықтан 3-чү таймда кандай болот болду экен? Азыр Миша Рабоев чыкты. Арашан командасынан. Ал эми биз Улан Кулукеевди көрүүдөбүз Ысык Ата командасынан. Миша Рабоев менен ушул Улан Кулукеев экөө жекеме-жеке чыгып көрдү. Буга чейин мына Михаил ал улакты эңип кеткен. Ой, тажрыйбалуу көрөбүз болот да. Жана ошол Медер Усеновго караганда Улан Кулукеевдин минген аты дагы Мишанын минген атына көп туруштук бере алган эмес болчу. Азыр биринчи номер менен кимиси иштейт болду экен. Улакты эңгени жакшы, Азамат. Алып кетти. Булар кантип даярданат ушул улакты эңүү жагынан?
Бул атайын ошол баланын эмесине карайсың, үйрөтүп атканда. Кээ бир балдар бар, эпчил балдар бар, жүрөк эңге жүрөктүү бала керек. Себептен коркпоо керек. Эңип атканда артынан ат койдуруп кетет деп ойлойм. Кээ бир балдар бар, кичине артын кылчактап карай берет. Бул балдар мындай эмеге бара албайт. Буларды жанагыдай защитный эмеге коюп коесуң, коргоочулук жайына коюп коесуң. Ондай жүрөктүү, анан эпчилдай ыкчыл балдар болот. Шамдагай балдар болот. Вот ошол жигиттерди ушундайга үйрөтөсүң атайын. Көбүнчө мындай бой узундураак балдар ылайыктуу бул нерсеге. Бой узун балдар тез жетет жерге, тез эме кылышат. Анан жана тыйын эңип, ошентип даярданышат Ошондо деген кандай? негизинде ушу айылдан ошондо тыйын эңип андай болот. Любой нерсени эңе берсең болот. Ал шамдагайлык үчүн андан сырткары каруу да керек дейм, көтөрүп Обязательно каруулукка обязательно көтөрүп кеткенге белдин менен колдун кароосу керек. Басып жүргөн балдардыкы буттун кароосу күчтүүрөөк болуш керек. Барчанан такымга баскан. Такымга басканда бул буттун кароосу күчтүү болуш керек. Бул буту карылуу жигиттер көпкө басып алып жүрө алат. Мисалы, ошолордун оюнчулардын ичинен эле катуу басып жүргөн жигиттерден жана мынау Алсейитов Жишан ушундай катуу басат. Анан бул Мирлан басат, анан бул Анарбек уулу Сейитбек катуу басат. Бул жанагыдай шерине улактарда мен көп көрүп жүрөм. Бул эмелерде кыштын 6 ай чоң улак болот. Бир 5 мүнөт басып жүрө алабы? Жок, 5 мүнөттөн көп басышат. Мен ошо өзүм күбө болдум. Жанагы Анарбек уулу Сейитбектин басканына. Ичке сууда бир чоң шеринелик улак болду. Башбайге машинасы айылда эле, автомашинасы. Ошондо где-то бир 12 мүнөткө чейин жалгыз өзү басып алып жүрдү. Ошону алып барып таштап кетип, анан жеңишке жетип, машинанын ээси болду ошол жигит. Мына ошол машинаны ушул бир туугандар ушу Арашандын ичин команданын өздөрү түзүп жүрөт. Буларда колдочу жок. Мына ошол жигиттерге ыраазы болуп, ошол машинасын, ушул тугалган машинасын сатышып, ошонун акчасына бир ат алышып, калган жигиттердин барган келген расходторун төлөп, өздөрүнчө аракет кылып жүрүшөт. Алсейитовдор, булар Алсейитовдор бир туугандар. Булар үй бүлөсү, булар үй булакчы жигиттер. Булардын илгери атасы катуу булакчы адам болгон. Байкемиз жакшы таанышыбыз. Кайырбек деген, Алсейитов Кайырбек деп Кыргызстанга атагы чыгып жүргөн. Эле. Азыр мына кайрадан ошол Алсейитовдор демек азыр өздөрүнчө бир команда болсо болчу. Бир команда болсо себеп дегенде булардын Анарбектин 2 уул баласы тартып жүрөт. Сейитбек азыр основной Кыргызстандын намысын алып көчмөндөрдүн оюнуна кайтып ошол командада азыр тренировка. Бир-эки. Андай болсо азыр бул жерде мына Ануар Анарбек уулу тартып атат, мына 8-номери менен. Сейитбектин иниси Анарбек Ануар уулу тартып атат. Азыр болсо мына кайрадан биз Арашандын чабуулуна көрүп атабыз. Бул Данияр Нарын уулу өтө активдүү оюнду жүргүзүүдө. Мына Турка менен жекеме-жекеге да чыгып көрдү. Мына Данияр сан албай калды. Кеч кыймылдап калды. Бул өңөргүш керек болчу. Жанагы кимдерди Мирландай, Нишандай кылып турушат. Бул бала бир колдоп салам деди. Бул азыр улак өтө чоюлуп, салмактуу болуп калган үчүн бир колдоп салыш өтө опурталдуураак. Жетише албай каласың. Демек, мына ушул 3-чү таймда улакты тайгазанга салуу тактикасы бир аз өзгөрүш керек. Өзгөрүлөт. Булар сүрүп чыгарышты. Бул тактика өзгөрүлөт. Азыр эми Арашан командасы үчүн ойлоно турган эле эч нерсе жок. Мындай буюрса булар жанагы бул тайпада ушул жигиттер жеңишке жетиштүү болуп калды. Жана эми булардын атаандашы жарым финалда Талас командасы болот да. Анан Талас командасына каршы албетте алар фаворит эмес. Анткени Таластын аттары мыкты. Оюнчулар жагынан билбейм, Мирлан, Жишан, Миша Арабоевдор булар кадимкидей деңгээли жагынан бирдей оюнчулар. Деңгээл жагынан бирдей, бирок тигилер баягы эме жагынан, состав жагынан тигилер такшалаган оюнчулар, бири-бири сырларын жакшы билет. Ошон үчүн Таластын аттары да күчтүүлүк кылат. Ортодо Эрден Акилес деген аты бар, Евро деген аты бар. Анан алып качкан жагына дагы 2-3 аттар бар. Булар күчтүү аттар. Балдар да ошого ылайыкталган балдар. Анан булар кичине эмеси азыраак болуп калышы керек. Ошондой болсо дагы ушул бет болуп, атакты бул биринчи лига эмеде деңгээлде астыңкылардын катарына кошулушту тамаша эмес. Жигиттерге бул жакшы ийгилик. Эң болбой калды дегенде бул жигиттер 3-чү же 4-чү орунду камсыз кыла алышат.
Азыр болсо кайрадан эле мына Медер Усенов улакты жеринен эң көтү аркет бирок болду. эми ошондо мына бул балада тажрыйба бар экен. Бул бала өзү ыкчыл бала экен, мына жакшы басты. Мына Адлет канчалык аракет кылбасын, боец менен артынан бул ирет жетпей калды. Тигилат жана эмелик кылып койду. Тиги Кашкатка караганда ылдамдык кылып койду. Мына которуу болду. Бул жерде Учкунбек Сатаров демек мына жекеме-жекеден алып туруп чабуулчу оюнчуга өткөрүп берди. Чабуулчу оюн. Бул өзүнүн тактикасы ушундай болот. Оюнчунун шарты ушундай. Бизде да ошондой, башка командаларда ошондой эме болуп жүрөт. Буларда ошондой тактиканы үйрөнөт. Негизинде машыктырып аткан маалда ушундай кылып машыктырылат. Бар жерде сен аласың, сен чабасың, сен тососуң, сен заменсиң деши ушундай. Ушул бир орунга экиден бала аны машыктырасың да. Болгон эки эле чабуулчу ар бир командада. Жок, экиден 4 чабуулчу болот. 4 чабуулчу. Ошо септен тигил эметип калса тигини алмашат, тигил алмашат. Азыр мына оюн талаасында жүргөн ар бир командада 4төн оюнчу болсо, ошонун экөөсү чабуулчу. Ошонун экөөсү чабуулчу болот. Демек жекеме-жекедеги ошол заматта оюндан чыгып кетет. Алар сразу чыгып кетет. Алар только ана милдети ошол жекеме-жеке көп алат. Мындан бул кандай кийинки күндөрү Урмат Мусаев деген жигит БТР менен жеринен еңип, анан жер чабуулга да өтчү. Бул кээде ушундай моменттер болгон. Ал бар ошол моментте мына ыргытып кетти. Мына сага өтө кооз. Өтө кооз оюнчу жасады. Бул Учкунбек Саттаров. Өзү карылуу жигит экен, карылуу бала экен, келечеги бар бала экен. Улакты тайгазанга салып, өзү тайгазандын сыртына түшүп, кээде тайгазан менен кошо ичине түшүп кеткен учурлар болот. Алар көп болот, балдар кээде азартына аябай кызыгып кирип кеткенде өздөрүнүн жанына карабай калат. Улакчы жигиттер ошондой болот. Улак ошонун менен кызык. Травма алып калам деп да коркпойт бул балдар. Чынын айтканда муну жүрөкчүү жигиттер гана ойной алат бул оюнду. Балбан билек баатырлардын оюну, ерендердин ойногон. Ошол бекер айтылган эмес, муну баары эле ойноп кете албайт. Мына эсеп кыскарды ошентип 4-1. Мына Ысык-Ата командасы деми калган убакта буларда убакыт жетет болду экен дагы. Мына тең чыкканга албетте менин оюмча жетпей калышы да мүмкүн, ошентсе дагы. Бирок оюндун кызыктуураак болушу үчүн бул өтө жакшы нерсе. Мына аттын үстүндө туруп бири-биринен улакты тартышып, азыр ыңгайсыз позицияда калып калды. Жаңы эле улакты салган оюнчу бул Учкунбек Сатаров болчу. Мына улакты тартырып ийди. Азыр болсо мына Адлет Токтоналиев. Жок, бул Ысык-Атанын оюнчусу, демек мына Майрамбек Каныбек уулу. Бул өзү бул ел жаңы келип атат, бул бала жаш бала аябай. Кароо жагынан да, тиги жагынан да, тиги балдарга. Мына бир аттын бери жагынан тартып кетчү деп. Негизи мындай алып кетүү өтө кыйын, Өтө кыйын. Мына бул балага өткөзүп берди. Мына Турат Алайбек уулу. Карматып койду. Молодец, кармап калды. Жишан кармап калды. Бул айытка алып чыгып салды. Жишан кармап калды. Жишан ат үстүнөн улакты тартып алуу жагынан өтө чебер экен. Өтө чебер, кароо да бар. Анан бул жигиттин бир эмеси бар. Мисалы, жанагыдай кийимден сырткары чыгарып чыкканда эч убакта улакты жууп албайт. Ар дайым кое берип силкип чүйтүп чытайт. Улак таап келип бул жигитке эмес. Маселе эмес, Маселе эмес. Бул жигит ошон үчүн постоянно бул жигит күчкө салып, сыртка сүйүп чыкты, сразу улакты кое берип жиберди. Тиги жигит коркуп чүрүйдү. Мына азыр болсо кайрадан жекеме-жеке. Азыр Арашандан чыккан бул Адлет боец менен ортого чыкты. Адлет 1994-жылы төрөлгөн, 22 жашта демек. Жаш, мына келечегинен көп үмүттөндүргөн оюнчулардын бири. Негизинен жекеме-жекеге ушундай улакты жакшы энген жүрөктүү оюнчулар чыгат. Шамдагай жигиттер чыгат. Ага каршы чыгып жаткан кайрадан эле мына Медер Усенов. Ал сиз айтканда 3-чү таймда анын аты бир аз алсырай түшкөн окшойт да, түртө албай атат. Түртө албай атат, ал жетпей атат Кашкатка. Муну көрүнүп калды. Аттын эмеси кичирээкти кылат экен. Көрүм Кашкат сүрүп салды аны мына. Кашкат ага караганда омоктураак, жоон жол болот экен. Тигил ат кичине аласыраак, күч аз. Күч жагынан дагы тиги жигит бар. Тиги жигит алып кетип калды. Арашандын оюнчусу алып кетип калды. Адлет Токтоналиев бол 22 жашта боец менен аянттан сыртка чыгып кетпей ушул жерде мына. Өтө чебер. Өтө чеберлик бул жерде. Атты көндүрүшкөн ушул. Айылдан да ошондой өндүрөтүп аткан ушундай бир
арық сарық ушундай касып коюп ошол жерден атты чыгарып ошого үйрөтүшөт. Ат ошого көрөт. Чийикти ат деле көрөт, жаныбар деле. Жылкы дагы адам сыяктуу эле кээде үйрөткөн өтө чебер жаныбар болот. Тез үйрөтө аласың. Азыр Деңизбекке улакты өткөрүп. Деңизбек урат берди. Бул Деңизбектин минген аты өтө ылдам жылкы. Азан анан минген аты мына. Мына кетти мына. Ой азамат. Артынан мына бир гана Керим Өмүралиев кууп баратат. Биринчи дем менен салып кете алат болду экен. Салып кетти. Салды азамат. Дээрлик мына куйрук улаш эле артта калып калса, демек кууп жетпей калат экен биринчи. Жетпей калат. Анткени ал улакты жана эрдин кашына коюп алып, Анан эки колдоп салганга өтө ыңгайлуу барды. Ыңгайы бар. Өтө ыңгайлуу. Септегенде жанагыдай 3-чү таймда, 2-чи таймда улак жанатып узарып калат. Бир колдоп ырытканга көп эме жок болот. Биринчи таймда ыргытып кетсең болот. Анда улак өзүнүн баягы формасын жоготпой турган мал болот. Аты да жакшы экен. Барып токтоп бербеди. Ушундай аттар өтө бааланат. Ушул улакты ушундай аттарды, ошон үчүн жанагы чабуулчуларга ушундай аттарды мингисеге туура келет. Септегенде орусча айтып койгондо промах болбош керек да. Мүмкүнчүлүк болгондо аны ишке ашырыш керек. Ашка ашырыш керек. Анда болбосо анда өзүнүн командасын алдыга чыгарган мүмкүнчүлүктөн айырып коет да. Ошон үчүн мына ушундай сүрмө топтун ичинен аттардын туяктарын аралашып улакты тартып кеткендер. Чындыгында мына эр жүрөк мына азыр Түкө Жумабек уулу улакты эңип кетти. Булар да ушундай бардык жагынан бирдей оюн жүрүп атпайбы Ысык оюнчуларына. Улакты эңди, бирок андан ары булар ичине жанагыдай коргоочулук бирине бир өткөрүп берди. Бул жигиттер азырынча бирине бир эме ала элек экен, таалим ала элек маалдар экен. Атка илинип калды азыр. Атка илинип калды. Атка эмеси менен күүсү менен кагып кетти. Атка илинип калды. Маңдай атка өзү урунуп алды, эңкейм деп. бул Учкунбек Саттаров мына ушул жалгыз упайды алып келген өз командасына дал ошол оюнчу болчу азыр кулап түшкөн. Өзү бир топ салмактуу улакчы экен, Шамдагай жигит да. Жана кайрадан ушул жерден улакты. Эме эреже бузуу болгон жок. Ал тигил каршылаш оюнчусу, Арашандын оюнчусу урдурган жок. Ал чыккан моментте тиги ат менен урунуп калды өзү. Мына азыр карама каршы тараптан келип сүзүп кетти. Бул эреже боюнча эчтеке эмес, мындай. Жок, бул эме кылган жок, улак башталган жок азыр. Ошо өздөрүнчө эме турат, улактын ортосундагы болгон өч. Жана калыстын ышкыры жаңырды го дейм, эми жекеме-жеке. Септегенде тиерде жанагы өтө коркунучтуураак жер тетиги, алтын жеги, анан тетиги темир бар, ошол балдар травма алып калбаш үчүн. Анан ошол жерде 2 минутка чейин убакытка чейин 1 минуттун ортосунда ошол жерден эңип кетпесе, жерден алып кетпесе, ортого алып келүүгө туура келет да. Мына жекеме-жеке башталып элек жатып ошол замат. Жишан Алсеитов алып кетти. Бул эми эски карт оюнчу. Негизинде бул бала аябай катуу оюнчу жигит. Мында колу дагы кичине майыбыраак, ошондой болсо дагы ошого карабай, ошо травмасына карабай тартат бул жигит. Кайсы оң колу же сол колу? Как раз улак алып жүрөт оң колу эмеси ачылбайт. Манжалары. Манжалары эки манжасы ачылбайт жакшы. Бирок ошого карабайт. Чыныгы мына улак үчүн төрөлгөн. Улак үчүн төрөлгөн жигиттер мына бул өткөз берди. Азыр болсо улак менен бул Нур келди. Мына сиз айткан ушул жаш 20 жаштагы бала. Бирок эки оюнчунун ортосуна калып калбады. Өнөктөштөр эртерээк барыш керек эле, мындайда. Андан эмес, чыгып деле кетет. Бул өзү сол жагына басып баратат. Азыр кичине ыңгайсыраак сол жагы алып жүрүш улакка. Негизинде улакчы оң жагы ыңгайлуу болот улакка. Сол жак бул сологой оюнчу го дейм. Анда деле эмес, сологой оюнчу, сологой көбүнчө мына оң жакка которгонго мүмкүндүк ала албай атат. Мүмкүндүк ала албайт мына. Мына кетти. Анын жолунан Өңөр. Жок, тосуп калган экен тиги. Жолунан Данияр жүрбөй, ошон үчүн ал атайын чыгарган жок, чыгарган жок. Болсо азыр өңөрүп кетмек. Кандай кооз мына эки оюнчуну артта калтырган, бирок мына бул бала алды, мына өнөктөшүн өткөзүп берди. Миша өткөзүп берди. Буту бир аз мына чарчай түштү окшойт ушул жерине, каруу. Сол жагында басып жүрдү. Сол жагы кичине ыңгайы жогураак болот. Ошентип мына бул беттеш дагы соңуна дээрлик жакындап калды.
Деме бұл қалған уақытты кәдімгідей тосып қойса дағы лотошынса дағы бір ең жақсы мүмкіншілік Миша Арабоев бір қолыменен екі қолда ұрғытты, екі қолда ұрғытпады. Екінші қолын қошты. Қошты. Бір қолын күші жетпей алды. Біраз қарусы кетіп баштаған бі, бұл 30 жашта же башынан әлі қарулы ойыншылардың қатарына кірбейбі Миша Арабоев. Мына как раз бұл жаңағы eski 3 ойыншы кірді да. Сейтіптер, eski тәжірибелі 3 ойыншы. Сан жағынан ас 3 ойыншы ойынды, бір штрафная кеткен бұл жігіт. Ошонда болса дағы улақтың немесін қошып кетішті бұлар. Eski тәжірибелігін көргізіп кетішті бұлар. Bir oyuncu az ekenine қарап. Бұлар 3 ойыншы ойнады. 3 ойыншы. Мына Миша дағы алып кетті. Миша дағы басып кетті улақты. Улақты дағы басып кетті Миша. Аға қаршы ойнатқан бұл Нұрсұлтан Чала Қазақұлы. Өткөз берді. Мына мақта басты. Бұл Мирлан басты. Капитан команда бұл Алсейтов. Бұл тәжірибелі ойыншы бұл. Өте ем ойнайды. Чаулчы бұл да? Бұл чаулчы. Дишан, Мирлан екі өтең чаулчы. Өтең чаулчы. Ондан берке Сейітбек те бар. Сейітбек те чаулчы. Берке ағасы бір туған ағасы Раматызов. Анарбек. Ал қорғошу жүрчү. Дайым қорғошу жағында жүрчү. Атақты Дордойда ойнады. Андан Қауланда ойнады. Бұл Сейітовтер чоң-чоң атақты Қырғызстандың намысын талашқан чоң-чоң ойындарда атақты командалардың есебінде жүрді олар жігіттер. Ушул Қаулан командасы ошон тарап кетти. Ойынчылар ар кайсы командаға өтүп кетти. Аргати бул өзүнүн Қаулан, Кожомкул. Эми Кожомкулду таратқан өтпей қалды. Себептен Кожомкулдун ойынчылары бары тең баягы токтолуп эски жаш жагынан келип калды. Ошон үчүн бул Кожомкулдун тараган деле жок. Булар жылтып жанагы азыр Сарыөзөн болуп жүрөт. Мурун Сузамыр командасы болчу. Ошол бир командага топтолушкан. Анан манан баягы облус атынан чыгып аткандан кийин анан Чүй облусунун атынан кылып, негизинде Чүй облусунун составында болгондон кийин анан Сарыөзөн Сузамыр команда болуп баягы чыкты. Ошол менен ошол эмеде ойноп жүрөт. Оюн бүттү. Нарматуу мекендештер ошентип Ысык Ата менен Арашан командасынын ортосундагы тайм соңуна чыкты. Эсеп болсо 5-1. Арашан жана Ысык Ата командаларынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Жана эсеп такталган маалымат боюнча 6-1. Жана Арашан командасы ишенимдүү түрдө алдыда баратат. Мына сары кызгылт кийимчилер Арашан, кара кийимчилер болсо булар албетте ошол Ысык Ата командасы. Деми мына беттеш жаңы башталган деле айтканбыз. Чындыгында Арашан командасы үстөмдүгүн кылат болуш керек деп иш жүзүндө мына дал ошондой болду. Алар бир топ тажрыйбалуу ойунчулар, мына ушул бир туган Алсеитовдор, андан сырткары мына ушул Миша Арабоев сыяктуу ойунчулар алар өздөрүнүн тажрыйбалуулугун көрсөттү дагы жыйынтыгында ушундай 6-1 эсепти жеткирип олтурат. 3-чү таймдагы 3-20 мүнөттүктөгү алгачкы жекеме-жеке. Улан Кулукеев ортодо эки командада тең биринчи номердеги оюнчулар чыкты. Мирлан Алсеитов менен Улан Кулукеев. Мирлан Алсеитов алына бакланды минип жүрөт. Жана бир топ олбурлуп, бирок ошентсе дагы ортого өтө көп көнгөн эмеспи. Негизинен ал чабуулда жүргөн аттар ортого көп көнө бербейт, Жок. Мына жеке-жеке болуп жаткан учурда ошентип бул жерде Улан Кулукеев улакты жерден эңип кетти дагы. Ошол замат такымга басып алды. Өзүнө ыңгайлуу учурду ушул жерден келтирди. Эми ал өнөктөштөрүн карап атат. Ар бир оюнчуну бир-бирден жолун тоскондон кийин тайгазанды көздөй жөнөшү керек. Эсеп 6-1 дагы ирет айтып коелу. Чындыгында Мирлан Алсеитов, Дишан Алсеитов, ошондой эле Миша Арабоев дубль жасады. Мына ушул оюнчулар өзүнүн ийгиликтүү аракеттерин көрсөтүү менен өз командасын алга сүрөп чыгарган. Такымга басып алган улакты азыр Мирлан Алсеитов тартып алуунун аракетин көрүүдө.
бири-бирине тоскоолдук кылып калды. Калмырза Казакбаев ал ушул Мирлан улакты тартып аткан учурда экөө ортосунан келип калган. Сүрмө топ эми ат үстүнөн ушундай улакты тартып жаткан учурда менин оюмча Арашандын оюнчулары улакты тартып кетет болуш керек. Бирок ушул улакты оң жактан, сол жактан тарткан учурда ушулда кандайдыр деңгээлде өзүнүн таасирин берет. Оң тарап менен тартып кетүү оңоюраакпы дейм. Эми ал балдардын ыгына карап жылып калат. Кээде такым чарчап калган маалда сол жагынан деле тартып жылып кетсе болот. Бул да негизинде артынан адамдын немесинен аңтарып тартканга бар, бирок ал постоянно эле иш үчүн аша бербейт. Сейрек кездешет. Сейрек кездешет. Ал ат үстүндө ээрдин кашы, ээрдин арткы кашы, астын каштары тилерге тоскоолдук кылып басып турган балага жардам берип кетет. Азыр жекеме-жеке чыгуу кайрадан орун алат. Буга чейинкисинде Улан Кулукеев улакты эңип кеткен. Кайрадан эле мына ошол Улан Кулукеев ортого чыкты. Медер Усенов бир нече ирет ортодо жүрүп, ал эми 3-чү таймда мындай аракетин ишке ашырбай, ал бир аз эс алып алууну туура көргөн окшойт. Ал мезгилде мына Данияр Нарын уулу боец менен жетишпей да калды азыр Улан Кулукеев аны караганга. Ошол замат Убакыт байланып кетти да. Кандай керемет ылдамдык менен баратат, бирок азыр улакты салып кетүү кыйын го дейм. Анткени эки кыйын, төп дегенде тиги каршылаштардын экөө тең жандап барып калды. Муну айлантып, тактический оюн. Муну бирок тигилер коргоочулары жакын баратат. Мындан эми Мирлан өкөлөп кетиши мүмкүн. Жок, болбой калды. 6-чы номер артынан кирип кармап калды. 6-чы номер бул Майрамбек Каныбек уулу. Бул жетишип калды. Коргоочусу тиги Сыгатан. Жана бирок улакты дагы деле болсо такымдан берген жок. Сакпоо. Данияр чындыгында бул көп эмгек жасады ушул улакты тайгазанга салуу үчүн. Бирок аны албетте азырынча аягына чыгаруу кыйынга туруда. Алмашабыз деген моментте болбой калды. Калып кетти. Буттарынын каруусу да кете баштады окшойт, анткени бул 3-чү тайм. Чындыгында 3-чү таймда аттар деле, улакчылар деле бир аз алдар кетип калат, алдар чарчап калат. Ошон үчүн жана 1-чи таймда өтө күчтүүлүк кылышат. Негизинде улакта чечүүчү тайм бул 2-чи тайм болуп эсеп болот. Себеп дегенде көп балдар бирин-бири каршылаштардын ыгын алып калат. Бир экинчиси аттардын курчаттыр кээ бирөө алдара кетип калат. Ошондо күчтүүрөөк команданын балдары ошол 2-чи таймды үстөмдүк кылып коет. Демек 1-чи бөлүктө бири-бирин изилдеп байкоо жүргүзүлөт. Аттар дагы баягы жаңы көргөн үчүн аттын баары бирдей эме болуп калат. Андан кийин аттардын каруулары кете баштайт 2-чи таймда. Ошо бөлүгүндө, 2-чи бөлүгүндө жаңы кадимгидей айырмачылык башталат да, ошол жерден байкап койсоң болот. Эгерде командалардын деңгээли дээрлик бирдейирээк болсо, күчтүү командалар ага болбойт. Мисалы могу жаңы балдар келип жанагы атактуу чоң командаларга түшүп калган, жана 1-чи таймда эле тиги беттештин тагдырын чечсе болот атышпайбы? Упайдын саны көп болуп кетип атпайбы? Ошол баягы тигилер болуп эле тажрыйбалыгын, аттардын ыкчылдыгы менен алып коюшат. Мындай өзүнө бирдей деңгээлдеги балдар, мына бирдей деңгээлдеги жигиттер, булар жанагыдай болот да. 2-чи таймда чечүүчү. Чечүүчү оюн болот. Өзүң деле көрдүң, Калысполдун ойму эле оюнга ошол. 2-чи таймда көп эми айырма болуп кетпедиби? Ошол жерде 6-1 эсеби катталган. Жана азыр 8-чи номердеги Медер Усенов, Ысыгатанын оюнчусу, улакты жерден эңип кетти. Ал буга чейинки 2 жекеме-жеке чыккан эмес. Ал бир аз эс алып алгандан кийин азыр мына ошентип ийгиликтүү аракетин жасаган. Бирок неченчи ирет Ысыгата ушул улакты жерден эңгени менен андан ары чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк ала албай калып атышат. Себеби Арашанын тажрыйбалуу оюнчулары алардын жолун тороп, мына ошол замат сүрмө топ чогулуп калып атпайбы аттардын баары? Сразу сүрмө топ чогулуп, булар тосконго, булар тажрыйбалуу да, булар ортодо көп өздөрүнүн күчүн кетирбейт булар. Каршылашып улак алып жүргөндө көп деле талаша беришпейт. Булар аттын күчүнө салып эле кызып, бул жүдөтүп салып анан улакты сегентип сууруп алат экен. Мирлан сууруп алды улакты. Жана ошол учурда улак жерге түшүп калган экен. Мына ал басып кетти.
Өтө жакшы еңбек. Бул Жишан Алсейитов. Жишан Алсейитов бул өзү. Өткөзүп берди өнөктөшүнө. Деңизбек өткөзүп берди. Бул эми баягы жаш оюнчу, азыр кимге Жишан караганда бул жаш оюнчу. Жок, бул жерде ал мүмкүн сиз Деңизбекти таанып атсаңыз керек. Бул 1980-жылы төрөлгөндө Таскараев деп турат фамилиясы. Таскараев ушул кошуна өлкөдөн келген оюнчу эмеспи дейм да. Жок. Бул мурунки эмеде катуу ойнобой жүргөн бала бул. Мына көрдүңбү? Тажрыйбасы тигилерге караганда артык кылат. Мына көрдүңбү? Канча эч ким тоскоолдук кыла. Ошол моментти араң ийгиликке ашырды. Ошол бул тажрыйбалык жагынан тигилерге караганда астык кылат. Бул айылдар эле тартып жүргөн бул жерлерде. Бул кийинки эмеге ортого чоң оюндарга бул кийин аралашты. Ал Сейитов болсо Жишан ал көп жыл болду. Жаш кезинен келди бул жигит. Анарбек толуп турганда ушул 17 жашынан баштап алып келди го деп. Ушул айылда ошондо 17 жашынан баштап баланы аралаштырды. Чоң оюндарга аралашты. Чоң оюндарга аралашты. Ошол жашынан аралашты. Бул чоң эмелер бул Астанадагы чоң Азиянын оюнуна да катышып келди бул жигит. Дал ушул Жишан Алсейитов, Мирлан барган эмес, Мирлан барган эмес, бул Жишан барып келген. Жана ушул Деңизбек улакты тайгазанга салып атканда анын өнөктөштөрү өтө жакшы ойноп берди. Эч кимди жолотпой, аны жалгыз мүмкүндүктү пайдаландырды да, ошол. Убакыт кечирээк болуп калды. Жанагы менин оюмча бир 7-8 секунд эле ошол убакыт болду окшойт. Ошондой болду. Негизинде 2-3 секунд эле булар ишин ашырат мындай нерсени. Мына жана Тынчтык Кадырбек уулу. Бул алдырып койду берки балага саатан 1998-жылы бала. Жаш турбайбы? Өтө. Ошондо 17 жаш. Демек ушундай оюндардан бышат, ушундай оюндардан бышат, ушундай такталышып, анан жанагы эски оюнчулар, барты атактуулар ушундан чыгат. Мисалы азыр кадырлуу эмгечи мына тетерде Токо Ажыгулов деген жигит турат. Бул убагында атактуу бөрүлүүдө. Ким деген? Токо Ажыгулов. Азыр ортого калыс болуп жүрөт. Ушул жигит бөрүлүүдө убагында катуу 5 жолку чемпионаттын, президенттик кубокту 5 жолку чемпиондордун бири. Ошол жигит кичинесинен баштады. Мунун атасы биз тартып жүргөндө ушул жигит биздин жаныбызда жүрчү эле, жаш бала болчу. Азыр ардагерлердин арасында тартып жүрөбү бул? Бул жигит ардагерлердин арасында былтырдан баштап кошулат. Ардагерлердин арасында бул анчалык эме жаңы кирбе, бул жаңы эле бул эмедеги ортодо оюндан жаңы эле чыкты. Ардагерлердин арасында бул жигит көп кошула элек. Демек 45 жашка эми гана толот бул жигит. Анан ушуну өткөндөн кийин анан ардагерлер анан өзү кышында ардагерлер дегенде ушундай чыгат. Мухаммед Койчукеев деген жигитибиз бар. Бул жигит дагы атактуу чоң кулакчы. Бул дагы ардагерлерге жете элек, бирок бул эмелерден азыр эметип калды. Мунун иниси азыр эме тартып жүрөт. Жана бул жерде мына Жишан Алсейитов 2 мүнөткө айыпка жыгылды. Себеп дегенде бул чаап келип урдуруп кетпеди. Негизинде 2 метр аралыктан урдурган бул эмеге жатпайт. Эрежеге туура келет. 2 метрдин аралыгынан чоңураак урдуруп койсо бул жаза тартууга туура келет. Бул эрежени бусканга барабар. 2 метр эме боюнча улсат берилет. 2 метрде атты мындай сүйөп келип урат да, күйлөнүп келип 2 метрде ат күйлөнө албайт. 2 метрден аралыкта ат күйлөнүп калат. Бир оюнчу аз экенине карабастан чабуулга чыкты. Адилет Токтоналиев сала албай калды бул жигит. Аутка чыгып кетти. Мына чыштап салды бул. Аутка чыгарган жок. Мына тажрыйбалуу оюнчулар ушунчат. Мына бул келип эңип кетти мына. Мына алып кетип калды бул мына. Таң калыштуу мына Арашан бир оюнчу аз экенине карабастан ушундай чабуулга чыгып жатканда азыр мына 2 эле оюнчу калды. Себеби алмашып атат. Алмашканда дагы Мика салып кетет азыр мына. Мына. Оп, мына салып кетти көрдүңбү мына. Мына Мирлан. Бул тажрыйбалыктуулукка жатат. Бул мала өзүнүн канча мына жанагыда айткандай тигил жигит араң 6-7 секунд араң салды эле. Бул жигит 2 секундка убакыт жеткен жок. Ошонун ортосунда эле ушул эмени убакытты пайдаланып кетти. Артынан кадимкидей 2 оюнчу келип жаткан, удалаш келип жаткан. Булар деген толук составда ойноп аткан Ызыгатанын балдары. 4 оюнчу, булар 2 эле оюнчу болчу. Ошондо булар ушунчалык жедеп көнгөн, артынан келе жатканын кадимкидей сезип турат. Сезип турушат. Туура боло турган моментте булар кенеде эмени да убакытты текке кетиришпейт. Ортолук бөлүктө дагы деле Арашан командасы бир оюнчуга аз. Жишандын 2 мүнөттүк жаза убактысы бүтө элек.
жана сүрмө топтун ичинен ушул 6-номердеги мына Адлет 22 жаштагы оюнчу өзүн бир топ активдүү жүргүзүүдө. Эми мына кайрадан 4 себеби 2 мүнөт артта калды. Нургелди Нуржадиев 20 жаштагы оюнчу. Кандай кооз мына айланып чыгып, аттын күлүктүгүнө салып баратат бул жигит. Мына бул өңөрдө эми атты кичине тартага туура келет. Кичине токтош керек. Ай молодец, мына бүт. Салды. Кандай керемет. Азаматтын керемет оюн. Бул деген кооз оюн деп айтса болот муну. Булардын ушул үзөңгүлөрү кыска, Булар абдан кыска. Аябай ылайыктуу үзөңгү. Булар секирип кеткен ушундай аябай ыкташтырып жасалган. Негизде улакчы дагы жигиттер үзөңгүнү кыска темине керек. Себептен канчалык бутка тик тура калганда, машинанын тормозу сыяктуу үзөңгүнү кыска темисең, ошончо атка тик отура аласың. Анан жанагыдай жыгылып баратканда дагы тик тура калып туруп өтүп кеткенге аябай мындай ыктуу да. Ошон үчүн улакчылар деген үзөңгүнү кыска темишет. Көпөрү деле ошондой, же жанагындай ат жарыштарда деле ат чабышта да ошондой болот. Себеп дегенде бул атка тик туруп, канчалык үзөңгү кыска болсо ошончолук адам өзүнө атка тик отура алат. Булардын камчылары да кыска деп айттыңыз, Камчы деген узун болгон болбойт. Себептен камчыны чаап аласың, атты бутка чаап аласың. Бул деген аттын жылкы деле өтө мындай нежныйраак келет. Муну деген сезимтал. Камчыны кат чаап алганда узундураак болсо, жиликтин башына чейин томуктарга тийип калса, ат кадимгидей аксап калат. Ошон үчүн кыска камчы баягы сооруган, аны көбүнчө моюнга чаап колдонуш керек. Улактын атын көрдүңбү, тетиги 6-номердагы жигит атты моюнга чаап атат. Ушул туура болот. Негизинде улакта ошондой болуп, улакта ошондой аттар ошондой чабылат. Нургелди жаш экенине карабастан бир топ мына тажрыйбалуу болуп калыптыр. Болгон 20 жашта экенине карабастан. Бул жигитти кыштын алдынан шерин улактарда катышып жүрүп, ар дайым у жерде болгон оюндарга бул Ысык Атанын жигиттери, Аламеддин жигиттери, Чүй-Бордун жигиттери постоянно ушул оюндарга ойнобосо да келип көрүп, ошону камерага тартып алышып, анан өздөрү ошондо мына могу жигит кадимкидей өңөрүп баратат. Мына бул жигит жетише албай калды, бул жигит өзү коркуп кетти. Нургелди азыр эңди кайрадан улакты. Нургелди эңип алды бул. Бул жигит коркуп кетти өзү. Ат токтогондо өзүнүн немеси менен токтоно албай кырып кетпеди. Өтө жогорку ылдамдыктуу ой Нургелдинин караңызчы, мына бир колу менен салды. Салып кетти. Бул 3-чү тайм экенин эске алсак, бул эменин улакты азыр Нургелдинин салган себеби аттын күйүүсү менен келаткан улакты эрте чыгарды. Ошону күүлөнгөн бойдон барып ыргыткенге жетишип калды. Улакты бери алыстан күүлөндүп алды да мындай. Бул техникалык чеберчиликке жатат. Бул техникалык чеберчиликке жатат. Муну улакты күүлөндүп ыргыткан ошондой болот. Ошентип 8-1-ге жетти. Азыр Нургелдинин улакты тайгазанга салуусу менен. Эми бул беттештин албетте жеңүүчүсү. Ой. Мунасыга. Бул Урмат Абдышулов. Аттын куйругун кармап токтотойн деп ойлоду, токтобой калды. Азамат, ушундай ат чабымда чоңойгон балдар коркуу дегенди билбеген. Ушундай туягы менен теп кетсем эмне болот? Тепкен карай, куйругунан кармап токтотойн деп ойлоду эле, ата токтобой кетип калды. Атка кичине күчү жетпей калды. Күчү жетсе кармап токтотуп коймок. Атка жеңил тайгачак деп мына ушуларды өтө шамдаган. Жерге да жеңил түштү. Урмат Абдышулов 22 жашта. Мына рекорд минип жүргөн, бирок жана ушул тайгазанга барганда түшүп калган да ушул оюнчу болчу. Эми ат эрте токтогон аттын эмеси менен өзүнүн жеңилдиги менен эрте кыймылдап алды. Анан түшүп калды да. Жекеме-жеке кайрадан Медер Усенов ортодо. Ал мына Шамдагай экен чындыгында. Шамдагай аты көп жардам берип атат. Аты ортонун аты экен, бирок ошондой болсо да каруу жагынан, бой жагынан да кичирээкти кылат экен бул ат. Бул аттын анча эмеге жарабайт. Бул колдон келсе алып чыгып туруп эле мындай атка эмне кылыш керек? Мындай көрдүңбү? Ат тажагандан качты, өзүнөн өзү алып качып кетти. Бул уже денеси ооруп, ат тажап калат, ушундай болот. Демек чийинен чыгып туруп эле өнөктөшүп бериш керек бул атка, ошондой. Буну ортого эле коюп эле чийин эле. Бул атты кыйнабаш керек, ортого салбаш керек. Бул атты момундай эле ортого коюп туруп эле, алып чыгып туруп эле өнөктөшүп бир жакшы атка өткөзүп бериш керек да, анан немеси керек да. Сүрмө топтун ичинде жүргөн алды өзүнүн бойлугу жагынан,
Кебете көлбө жагынан дагы кичирээк калат экен. Бул аттар андай эмеге жарай албайт. Данияр Нарын уулу чыкты Арашандан. Булар аттарын кыйнагысы келбей атат го дейм, Арашан оюнчулары. Келечек булар жигиттер эми өздөрүнө ишенип калышты. Буларга убакыт деле кармаш керек. Убакыт өткөрүш керек. Ортодо 8-1 эсеби деген чоң өзгөрүш. Чоң эме айырма. Акыркы 10 минутта бул 7 упай алыш өтө кыйынчылыкка жатат. Чебер оюнчулар да 7 упайга жеткире албайт. Дагы бир жакшы жери Арашан үчүн булар улакты жерден эңип кеткен күндө деле ысыгаталыктар аны Тайгазанга чейин жеткире албай атышат. Ошону билип калышты. Андыктан көптөгөн караганда каршылык көрсөтпөй атышат. Баары бир амына кармап калды. Непчилдигин көргөзүп кетти азыр мына. Эми бул бас өтө кыйын. Амына алып кетти. Азыр эми бул преимущество тиги Арашандын баласында. Эми тедердин бутту көтөрүп эле салып коюш керек болчу белине. Бутту көтөрүп салып койсо эле бүттү. Мына тиги бутту көтөрүш керек азыр. Тиги бала тартып алды. Болду, тиги Арашандын баласында болуп калды эми. Өтө кооз көрүнүш, мындай дайым көрө бербейбиз. Себеби башка оюнчулар бул жерде эч кандай тоскоолдук кыла албайт, чейинин ичине кире албайт. Жок. Экөөнүн кимди тиги бала көрүнүп тигени мына басып койду. Болду, Арашандын баласында мүмкүнчүлүк чоң. Данияр Нарын уулу бул 28 жашта. Бул бала улак мына оңдоп басып атат. Болду, оодарып кетти улакты. Улактын салмагы көйдөн жагында мына болду. Оң жакка такымга басып атат. Басага. Бул дагы бул мына битте. Бул эми улак чыкпайт. Бул эми аттын күчүнө салып алып чыгып кетип калат. Аттын күчүнө салат бул эми. Атты сабаса эле болду. Ат сүйрөп чыгып кетет. Тиги бала эми аттан алып чыгыш тиги бала үчүн өтө оордукка жатат. Атты ошо кармап калыш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ат менен адамдын күчүн салыштыруу мүмкүн эмес. Ал мына бул бала убакыт эле чое бериш керек. Болду. Мына жекедеги аттын жолун тосуп чыкты. Бул эреже боюнча кандай? Жок, тиги сыртка чыгып кетпеди. Эгерде ичине кирбейт, сыртка чыгып кетти. Сыртка чыгып кеткенден кийин болду, ойной берди. Мына бул убакытты кармай берет. Бул эми убакыт басып жүргөндөн кийин убакыт уже кетти. Ата ортодо 2 минут болуш керек. Ошол замат өзүнүн өнөктөшүн өткөрүп өнөктөш берип койду мына. Кандай көз ачып жумганча өткөрүп кетти. Бул Мирлан Алсеитов басып кетти улакты. Болду, басып кетти улакты болду. Кагуу жегенине карабастан улакты коюп тажрыйбада. Жана булар анча айткандай. Мына ыңгайлуу позиция. Мына ыңгайлуу позиция. Мына Кашкат азыр барат. Мына барат булат. Тиги балага карабайт бул. Сезип калды ошончо. Сезип калды ошончо. Артында как раз Тайгазан жагында болуп калбады. Мына мына эми эч ким жок. Мына бул мындан пайдаланат азыр. Мына мындан пайдалан жок. Ат качып калды. Ат качып калды. Ушул атты жаңы сатып келишти быйыл, жаңы үйрөтүп атышат. $2,5 миң келди го дейм ушул ат. 150 миңге келгенде. 2,5 болсо анда ушул Кашкатты сатып беришти. Мирлан Алсеитов минип барткан атты. Ой, азамат. Баскетболдогудай. Өйдө көтөрүп. Өтө чебер. Миша салып кетти. Миша. Өзүнүн чеберчилиги дагы бир жол көргөзүп койду. Бул бойло баягы көнүп калган, кол көнүп калган, көз көнүп калган. Бүттү. 9-1 ошентип Миша Рабоевдин улакты Тайгазанга салгандан кийин беттеш соңуна чыкты. 9-1 Арашан өз тайпасында биринчи орунду алды дагы. Эми жарым финалда Талас командасына каршы 2 күндөн кийин беттешет. Ал 29 августта. Биз Арашан командасын жеңиши менен куттуктайбыз. Жана ысыгатага кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Алар бир топ тажрыйбага ээ болду. Саламатта калыңыздар. Сүйлөп аткан ким? Сүйлөп аткан ким?